Салам достор, менин каналыма куш келипсиздер жана мен влогумду баштадым. Бүгүнкү күндү мен магазинге барып продукт алып келүүдөн баштадым. Тааныштырып өтөйүн. Биринчи эле балдарга, как обычно, игрушка алдым. Грибы вешенка деп аталган. Андан кийинкиси болсо бул стиральный машинкага алдым. Кандай натыйжасы болот, кийинки влогдордо тааныштырып өтөм. Рис. Чын айтсам, бул жактын ристери жакпайт эмнегедир. Ушастый нянь 0+ дегенди көбүрөөк алам. Именно ошо кел эле мытья посуда эмнеге дегенде ал жакта химикат арзаныраак болсо керек деп ойлойм. Кийинкиси болсо кефир, албетте сүт. Ошондой эле пияз алдым, бир аз эле. Шоколад Альпен Голд, банан, макарон. Обычно мен Макфанын фирмасын алам. Бунусун эмнегедир башка фирманы алдым. Көрөм кийинкисинде кандай болот экен. Сметана, савис бир аз эле алдым. Сметана где-то 2-3 күнгө жете турганын алам. Биз 2-3 күндө бир жолу бир магазинге барып келебиз. Тиш жугуч паста, растительное масло Злата, килка, кийинкиси болсо маргарин жана сливочный масло. Көбүнчө таттуулорду көбүрөөк бышырам үйдө, ошондо керектелет. Курма бир аз алдым. Жана албетте креветки. Именно тигровый алдым. Азыр бышырам, сиздерге көрсөтөм. Буларды мен алган жокмун. Сырок. Бул меники. Менин жакшы көргөн сырогум. Ушинтип ар бир 2-3 күндө көрсөтүп турам сиздерге. Андан эмесе тигровый креветкинин кантип бышырганын көрсөтөм. Шкурасын алып тазалайбыз, башын жулуп, куйругун жулуп, азыр майга куруп бышырып көрсөтөм. Оңой эле. Болгон ичиндеги кара болгон ичегисин алып салганды унутпаңыздар. Дайыр болду. Мен именно ушундай кыпкызыл болуп бышканын жакшы көрөм. Өзгөчө даамдуу болот. Сиздер да бышырып көрүңүздөр. Азыр раковинаны тазалайбыз. Колго перчатка кийгенди унутпашыбыз керек. Сиздер менен Биолан деген менен жуймун, средство менен жакшы кетирет. Көбүрөөк эле себип алабыз. Сода менен жууса дагы апапакай болуп жакшы кетет. Анан дагы мен көбүнчө губка менен жуймун. Бир аз мынтип арчып туруп, где-то 5 минуттага коюп коебуз. Агарыш үчүн. Таптаза болуп, апакай болуп агарып калат. Бул жактарына чейин жакшылап сүртөбүз. Ушул жерлер айрыкча сары болуп, эме болуп калат. Суу тамчылаган жерлери. 5 минутта өттү. Эми жуубуз. Жылуусу чыгарып. Таза эле болуп тазарды. Болгону бул жерде аябай катуу саргайып кеткен экен. Ошол жерин кетире алган жокмун. Бул жерде дагы бир күчтүүрөөк средство менен кетирсе гана болот окшойт. Ошол күнүн аягында бетимди таза кылып жууп жатардан алдын крем коюп коем. Азыр көрсөтөм. Мен өзүм косметолог болбосом дагы косметологдордун кеңеши боюнча азыр массаж жолу менен крем коюп брыштардын алдын алуу же болбосо брыштарга каршы массаж жасайбыз.
азыр бетимди жуумун. Бетимди таза алып жууп алдым. Эми түнкүсү болгон Нивеянын ночной кремим бар. Ошону коёмун. Биринчи бетимдин баардык жагына. Анан мойнума сөз. Эки колума алам дагы. Биринчи бетимди бул жерден баштаймын. Могу носок көп кетет, бул жак аялдарга көбүрөөк билинет. Ошого каршы мынтип колумда крем бар. Анан кийин мурдун үстүн мындай кылабыз. Ал эми көздүн айланасын аябай жакын келбей моюнга да обязательно кылыш керекпиз. Анан эң негизгиси могу ээкке дагы жасаш керекпиз. Аялдардын көбүнчө могу эгинин могу жери көйрөк түшүп калат. Ошол жерде могу жерде сөөк бар, киргизебиз колубузду. Анан мындай. Мына ушинтип бүттү. Бет дагы бир аз массаждан кийин эме болуп калат. Массаж жол менен кылгандан кийин бир аз жумшак болуп калат. Жагымдуу болуп байкалат сразу эле. Ошол бүгүнкү блог бүттү. Эмесе жолугушканга чейин эртең тартканга аракет кылам. Убактым болушу менен тартам. Ал эми сиздер менен көрүшүшкөнчө деп каламын.